А квартирага звонить эткени чынбы, билесизби, билбейсизби? Мындай факт жок, болгон эмес деп мен сөзүмдү калпка чыгарып атышат. Азыркы иштеп жаткан кызматкерлерге мамлекет баягы ошо ипотекалык компанияга төлөй турган акчага каражат төлөп берет экен да. Аларга төлөп берилбейт экен. Алардын суроосу ошол болот. Ну эми бул жанагы эмени 5 балам менен бир комната үй. Күйөөм 22 жыл иштеген. 7 бала менен 5 бала менен бир бөлмөлүү үйдө. бир кызыбыз ушу инвалид, 5 балабыз бар. Анын 7 баласы бар. Бир баласы инвалид, сколиоз. Ал мага келет, суранат, 2 баласы менен 3 бөлмөнү берип коем. Ошондой эле болуп атат. Чоң балам ишенбесеңер карагыла да. Эмеде сушилкага кирип алган. Мен мама сени мен канча атам депчи. Ушинтип аны айла жок бөлүнгөнгө бала, а балам укпай жатат. Бизге алып келди, болгон сушилкага ключтар алып келип таштады. Кийин эмне алды, белгисиз болуп калды депчи. Ушундай сөз болду да. Биз алар жагын эгерде башка мен ал жагын карай албайбыз да. Сен мамлекетке керегиң жок болуп калат экен деген сезимди бул жакта. Бул залды күкүрө кылып койдум. Беде мен жатам, бедеген жем жатат. Бул зал. Колдон турбайбы? Туура эле айтамбы? Туура эле. 2005-жылдан бери очередте көптөн бери күтүп жүргөндөр. Мынакей мен ушенин жана сурагам. 2022-жылы эле жумушка келип, бирок 2023-жылы үй алып аткан эки министрдин орун басарлардан айдоочулар жөнүндө сөз болуп атты. Бүгүнкү күндө ипотека төлөп атабыз да. Действующий сотрудниктер 9 миңден өкмөт аларга акча төлөп берип атат. Квартирада туруп атасыңар деп. Вдовалар менен пенсионерлер биз өзүбүздүн акчабызды өзүбүз төлөп өкмөттөн сатып алгандай эле болуп атабыз. Биз сиздерге бүгүнкү чыгарылышта Ички иштер министрлигиндеги үй бөлүштүрүү саясатындагы болуп жаткан олкус-олкулук жөнүндө ачык айтып беребиз. Бул темага биз эмнеге кирип калдык? Жогорку Кеңештин депутаты Айгүл Айдарова Жогорку Кеңештин трибунасынан министрге карата президент чара колдонулушун үй бөлүштүрүүдөгү өң улап мамиле кылуу, бүгүнкү күндө тааныш билиштери барлар, колу жеткендер 3 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү үйлөрдү алып, ал эми пенсионерлер, жолдошу жумуш учуруна кайтыш болуп калган айымдарга карата теңсиздик болуп жаткандыгын айтып чыккан жайы бар болчу. Бирок аны өз кезегинде мен Ички иштер министрлиги четке кагып, бул эч кандай чындыкка жатпаган маалыматтардын бири деген. Биз ушул маалымат канчалык деңгээлде чын же калп экендигин алдыңкы мүнөттөрдө аныктап бермекчибиз. Биз менен болуңуз. Бул үйлөр Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине арналып салынган. Башта 3 корпус биринчи бөлүк менен берилсе, кийин да үйлөр салынып, кызматкерлерге мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу таратылган. Бирок азыркы тапта милиция кызматында иштеп жаткандарга мамлекеттик ипотекалык компанияга төлөнүүчү каражатын мамлекет төлөп берет. Ал эми жолдошу жумуш учурунда кайтыш болгондор жана ИИМ системасында өмүр бою иштеп пенсияга чыккандар кадимкидей эле мамлекеттик ипотекага төлөнүүчү каражатты ай сайын төлөп турат. Салтанат Мамбетованын жолдошу 2023-жылдын сентябрь айында кайтыш болгон. Ал ИИМ системасында өмүр бою иштеген, ардактуу эс алууга чыккан. Артында бир кыз жана бир уулу бар. Тилекке каршы алардын бири майып. Ал эми Салтанат айым ар кандай жумуштарда иштеп, бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик ипотекалык компанияга тапканын тапкандай төлөп турат. Жолдошу өмүр бою органда иштеп, эми минтип көз жумганда Ички иштер министрлиги бир үй берүүгө чамасы жетпегенине нааразы. Бекер деле берсе болмок. Ушул жерде жашаган киттин ичинде 4-5-6 деле удава бар экенбиз. Эми ал удавалардын акчасынан мамлекет байып деле кетпейт. Ошону түшүнүп коюшса болмок да. Анан азыр тапканымды деле азыр ошо эмеге төлөп атам. Үйдүн квартплатасына гикке төлөп атам. Гикке төлөп атасыздар, канча төлөп атасыздар? Бир комнатага деген азыр айына 7,5 төлөп атам. Ошол. Анан өзүм деген Швецияда иштейм. Швецияда мисалы үчүн кыш бою жумуш болгон жок. Азыр да араң башталып келатат. Ошол. Салтанат айымдан башка дагы жалгыз бой энелер бар. Биз аларга бир ооздон суроо салдык. Тоже мне вот обидно, то, что действующие получают, работают, получают зарплату. Им государство выплачивает какой-то процент. Например? А мы пенсионер. Вот я пенсионер. Например, сколько? Ну, примерно говорят, 9 тысяч им государство выплачивает. Ипотеку, да? Да, ипотеку. А мы, пенсионеры, вот вдовы, получается, мы ипотеку полностью выплачиваем. Вот как сами выплачиваем полностью. Азыр бул 13-чү
үйдө жалгыз бой эне жашайт экен. 3 баласы менен. Азыр өзүнөн бир аз сурап көрөчү. Кандай алды эле, эмне кылып алды эле? Саламатсызбы? Кышатпы? Кыскача эле суроом бар же. Кыскача эле. Ачык суроом жок. Бул үйдү кантип алдыңыз эле, эмне негизинде алдыңыздар эле? Анан бүгүнкү күндө ипотека канча төлөп атасыздар? Ошол эле сурайчы. Журналисттер болду. Менин аты жөнүңүздү. атым Айдаркулова Гулира, менин жолдошум Шаршенов Мирлан. ОВДда иштечү, ППСте, старший инспектор по БСП, жумуш убагында каза болду. Ошонун негизинде мен 3 бала менен ошо квартираны алдым. Биз деле бекер берет экен деп күткөнбүз көптөн көп. Бирок МВД эмнегедир ипотекага өткөрүп бердик, ипотека менен төлөп аласыңар деп койду. Бүгүнкү күндө ипотека төлөп атабыз да. Действующий сотрудниктер 9000ден өкмөт аларга акча төлөп берип атат, квартирада туруп атасыңар деп. Вдовалар менен пенсионерлер биз өзүбүздүн акчабызды өзүбүз төлөп өкмөттөн сатып алгандай эле болуп атабыз. Мен айтайын дегеним, мамлекетке керектүү болуп турганыңда, мамлекетке сен иштеп турган кезиңде сени карайт экен. Пенсияга чыкканда же ошол жумуш учурунда бөөдө кырсык басканда сен мамлекетке керегиң жок болуп калат экен деген сезимди бул жакта туюндуруп жатышат. 7 баласы менен бир бөлмөлүү үй алган экен. Канча жылдан бери иштеп атат. Эми 7 баланы элестетиңиздер. Эфирдин жүрүшүндө көп балалуу үй бүлөлөрдү бирден кыдырып чыктык. Анткени сөзүбүз курулай болбошу керек. Ички иштер министрлигине дагы жалган маалымат менен көө жаппашыбыз шарт. Бардыгы факты менен болгону оң. Мен өзүмдүн атым Жумабекова Рахимамын. Айбек Мандыбаев балам. Анын 7 баласы бар. Бир баласы инвалид, сколиоз, аялы Маткарина. Ошо батпай атабыз баарында чынында. Бир бөлмөлүү. Абаңыз канча жыл иштеди? Квартира берди. Бизге эле эмес, бизге окшогондор деле бар болуш керек. Чындыгына келгенде. Бир дагы комнатында. Бекерби? Иә. Бекер тийдиби ол? Бул бекер тийген жок, эме төлөштү да бул. Эмне деп койсуңар? Ипотека менен берди. Бул бар теспи. Бирок негизи 5 бала менен алгансыздар чымда туурабы? 7 бала менен. 7 бала менен бир бөлмөлүү үйдө. Түшүнүктүү. Рахмат же. Кечирим сурайм. Көрүшүлөр? Өзүңөр көрүп атасыңар? 7 бала менен, 5 бала менен бир бөлмөлүү үйдө жашап жаткандарды. Анан эми көбүнчөсү эле чынын айтканда бизге ачык айтып лицосун чыгаргысы келбей атат, бирок бул жакта ошондой факты баары чындык экен. Бир кызыбыз ошо инвалид, 5 балабыз бар. Мындай кайрылып көрдүңөрбү? 5 бала менен бир бөлмөлүүгө эми батыш кыйынго, негизи мыйзам боюнча силер 2ден үйдө алышыңар керек болсо силер 3 бөлмөлүү алышыңар керек да негизи. Жолдошум жазуу жактарга жазды, бирок комиссия түзүлгөн, ошолор ушундай чечкен деп эле ответин ушинтип берип коюп атышат да. Анан кийин карабайсыңар 5 бала менен бир комната үй. Күйөөм 22 жыл иштеген. Анан кийин 5 бала менен однокомнатныйга тийип калдык да бизгечи. Эчтеке же батпайбыз үйгө. Жолдошуңар жазып көрдүңбү? Жолдошум деген канча биздин биринчи ГИКке бардык. ГИКке барсак МВДга баргыла, МВД чечти деди. МВДга барсак биз чечпейбиз, буну ГИК чечет деди. Экөө бири-бирине жер кондурбу? Ооба, бири-биринен слайд этип койду. Биз мисалы эчтеке чечпейбиз, ошолор эле чечет деп койду. Биз мисалы тиякка бардык, бияка бардык, эчтеке результат жок мисалычы. Анан кийин мынакей мен өзүм деле мугалим болуп иштейм. Мен мисалы бияктан 3 комната алабыз деп ишенип эле эчтеке жазган эмеспиз, эч жака барган эмеспиз, бияктан тиет деп эле. Жолдошуңуз кезекте турган да? Ооба. 22 жыл иштеген мисалычы. Пенсиядабы? Жок, пенсияда эмес, иштейт до сих пор. До сих пор иштейт. Анан кийин биз 3 комнатага деп эле. ГИКке силер төлөп атасыңар акча? Бекер берди? Жок, 9500 сом төлөп атабыз ай сайын. Ушунча жылдан бери квартирада жашаганыбыз келесип, чоң балам ишенбесеңер карагыла да. Эмеде службалга кирип алган. Мен мама сен мен канча жатам депчи. Жатат казында даже кирип тартып алгыла керек болсочу чын. Анан балдарым чоңоюп калды уже. Эме вообще ушунча жыл мама папа деп. Өткөн барганда. Уктап тур. Уктап, Алексан уктайбер. Ушинтип аны айла жок бөлүнгөнгө бала, балам укпай жатат. Эмнеге азыр ипотеканы төлөйсүңөр да, э? Ооба, төлөйм. Бекер бергилген жок. Жок, бекер берилген жок. Вот именно ошонун негизинде эмнеге каралбайт? Хотя бы комиссия бүт баарын текшериш керек болчу. Бүт ар бир эмени, балдардын эме санын, эме даже жана жашоо шарттын полный эмнеси бар, эмнеси жок, купля продажа бүт баарын караш керек болчу.
Дөөлөткелди Кожомуратов 30 жылдан бери ИИМде иштеп, 3 баласы менен 1 бөлмөлүү батирге ээ болгон. Аны дагы мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу алган. Тагыраак айтканда 10 000 сомдун тегерегиндеги акча каражатын ай сайын төлөп турат. Жаштыгын, өмүрүн милиция кызматына арнаган соң, ардыгер катарындагы сый көрсөтүлбөгөндүгүнө нааразы. Анткени милиция болуп, пенсияга чыккан бар, чыкпаган дагы бар. Инвалид, 2-нчи группада инвалидтен службада 2017 жылы инсульт алган, дежуркада отуруп. Анан 18 жылы пенсияга чыгарышты да инвалидден чыккан. 2005 жылдан бери очерет болчумун. Квартирага, служебный квартира алгандачы. Анан кече жакында адам комната алганын өзүм таң алып калдым. Отслужил 30 жыл иштегем. 30 жыл 10 ай иштедим. Анан мага 3 эркек балам менен бар бойго жеткен балдар. Мына бир балам мына карадыган могу кухнядын мен спальня кылып койдум. Мен бойго жеткен бир балалар. Экинчи балам эмне жатат? Кухняда. Кухняда залга көчтүм. Билем, залды айлар жок, келинчеме көз. Айлар жок, келинчеме көз бана. Бул залды кухня кылып койдум. Беде мен жатам, беде келинчем жатат. Bunu zaldı aylar yok kuyruğu. Antkeni 3 erkek balam уже boyga жеткен балдар. Ең üçüncü 22 yaşka толду. Анан çok жатпап келем ал балалар менен. Aylar yok анам жоктон көрүп жогоруда болсо бир комнатта жашап атат азыр. Бул бекерлер өрдөбүзбү? Жок, муну ипотекага берди 150 айга деп. Айына 10 000 сом 10 000 сом 80 сом төлөйм. Пенсияга? Пенсиям 16 000, ошондон аракта мына. Көрдүң? Гите азырат. О дарларды мен 3 000 алам ай сайын. О дарларды алып ичем. Күндө давление текшерип турат. Тромбофол, бит, Лариса деп. Эмуды кабыл албайт. Ик болсо эмудыга шылтайт. Эмуды гитке шылтайт. Ошондо баягы жумушту кылдың, азыр бизге керегиңиз жок дегенде эле окуп. Каттыйсыз кечирим сурайм сизден, бирок баягы колдон турбайбы? Туура эле айтамбы? Туура эле. Бир аз эчкиме кереги жок да, эмне болсо ошол өлбүчө төлөп жашап, өлбөсөң алып кетти, эртең өлүп калсаң ким төлөйт буну? Бул батир 3 бөлмөлүү. Мындагылар 2 жаш кыз жашайт деп билишет. Биз чын бышыгын билүү үчүн атайын эшигин кагып көрдүк. Негедир такылдатсак, бастакта ачпай жатат. Азыр биз кошунасынан сурап көрөлү, биякта ким жашайт деп. Саламатсызбы? Үй иеси барбы? Айжеке, могу 4-мүштө ким жашайт? Билбейсизби? Эки кыз. Милиция иштешеби жагында? Ошолор билет экенбиз. Квартирага сдавать эттиң чынбы? Билесизби, билбейсизби? Жок, бирок угуп аткам ушундай деп. Квартирага сдавать эттиң. Двухкомнатный же однокомнатный? Трехкомнатный, э? Түшүнүктүү, рахмат. Дагы бир кошунадан тактап көрөлү. Бул да үйүндө жок окшойт. 4-үнчү батир, бул 3 бөлмөлүү экен, кошунасынын айтымына караганда. 2 кыз жашайт экен, туура эле экен, биздин маалыматыбыз. Андан тышкары ошо квартирага бергенге киши издеп жаткан окшойт. Урматтуу көрүүчү, сиздер Ички иштер министрлигиндеги кол ийрисине тартат дегенге күбө болдуңуздар. Буга чейин Жогорку Кеңештин трибунасынан депутат Айгүл Айдарова Ички иштер министрлигиндеги өң улаган үй бөлүштүрүү боюнча айтып чыккан. Эми анын айткандары чындыкка жатты окшойт. Биз анын өзү менен дагы жолугуп, ага дагы суроо салып көрдүк. Азыркы кезде Ички иштер министрлиги тарабынан мындай факт жок, болгон эмес деп мен сөзүмдү калпка чыгарып атышат. Мен болсо депутат, а депутат эмне иш аткарат? Депутат элдин көйгөйүн трибунадан айтат, мыйзам чыгарат. Ошол биздин милиция кызматкерлеринин кат жүзүндө кайрылгандыгын мен трибунада көтөрүп атам. Мен жок жерден же тияктан бияктан алган жокмун да ал нерсени. Ишенбесеңиздер, өзүңүздөр барып ошол Калыга Киева 216 батири бар үйдү барып көрсөңүздөр болот да. Жогорку Кеңештин трибунасынан көтөрүп келтем,
16 батир боюнча Калга Киевада жайгашкан. Бул жерге мага ошол ички иштер министрлигинде мурда иштеп кеткен биздин ардагерлерден көп кат келип түшкөн. Жана азыркы кезде иштеп жаткан биздин милиция кызматкерлеринин да көп кат түшкөнүнүн себебине мен көтөрүп чыктым бул маселени. Ички иштер министрлигинде иштеп кеткен пенсионерлерге жана азыркы иштеп жаткан биздин милиция кызматкерлерине мамлекеттен турак жай бекер берилет деген. Бирок ага карабастан, ал мыйзамыбызга карабастан турак жай мыйзамы бар да бизде кодекс. Ошол мыйзамга каршы чыгып атат ички иштер министрлиги. Бирок туура эмес, үйдү бөлмөлөрдү беришкен да, мисалы 5 баласы барга 1 комната, 1 бөлмөлүк кечиресиңер. 2-1 баласы барга 3 бөлмөдөн берип коюп атат. Ошол туура эмес да, мисалы. Кухнясын аябай жакшы билем да, мындай болуп атат. Мага жаккан бир сотрудник, мен аны менен жакшы мамиледемин, ини эже агабыз, ал мага келет, суранат, 2 баласы менен 3 бөлмөнү берип коем. Ошондой эле болуп атат. ИИМ буга чейин мамлекеттик ипотекалык компания үй бөлүштүрүүнү өткөргөн деп келген. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компания ички иштер министрлиги кимге кандай бөлмөлүү батир бериш керек экендигин тизмелеп бериптир. Ал эми жалпы жоонунан алганда жолдошу жумуш учурунда каза болгондор менен жаштык өмүрүн ички иштер министрлигине арнаган пенсионерлерге үй бекер берилиш керек беле деген суроо бар. Мындан сырткары 5-тен 7-ден баласы барларга 1 бөлмөлүү эмес, 2 же 3 бөлмөлүү батир берилиши керек беле деген суроолор ачык калууда. Турак жай кандай тартипте каралды эле? Эмне кандай факторлорго токтолдуңуздар эле? Бул жакта азыр сөз болуп жатат. Мисалы 5-7 балалуу, анын ичинде ошо инвалидности бар балдары бар. Мисалы жесир аялдар, булар 1 бөлмөлүү үйгө ээ болуп калганы, андан тышкары аны төлөп ипотекалык бүгүнкү күндө төлөп жаткандарын айтып жатышат да. Саламатсыздарбы? Менин атым Элмира Исакова, мен укук камсыздоо башкармалыгынын башчысынын орун басарымын. Ушул турак жай комиссиянын заместитель председатели болом. Кезекке турганы бөлүштүргөнү полностью турак жай кодексине туура келет. Эң биринчиден биздин очередке коюлгону дата обращения менен коюлат да, кайсы дата менен кайрылса ошол очередке турат. Андан тышкары биринчи очередке тургандар бар, первоочередной деген понятие, и обычный очередь. Первоочереднойго ушу многодетный мать, дети с инвалидностью, погибшие, жана вдовы, семьи погибших при исполнении служебных обязанностей. Ошолор первоочередной кирет. Эми азыр 216 квартира бөлүнгөн арасынан эң көбүн именно ошо первоочереднойлор алды, потому что алардын алдыңкы очередте турушат. Мисалы мен бир үйлө көрдүм, алар 7 баласы бар экен, бирөөсү майып экен да, анын ичинен. Азыр ошолор жөнүндө бир бөлмөлүү үй алып калыптыр да. Алар ошо айтып кетейин, алар очередте, значит, биринчи же экинчи кезекте турган эмес, возможно, үчүнчү же бешинчи кезекте болуп калган. Квартиралар ошо биринчи кезектегилерге 3 комната, 2 комнаттар берилип кетти. Андыктан бир бөлмөлүү квартира калып калат. Бизде bundan тышкары, азыр 216 квартирадан тышкары дагы мамлекеттик ипотекалык компания менен үйлөр дагы салынат. Биз деген ошо очередтегилердин принципи баарына эле маалым болгон, эгерде алар бир квартирадан баш тартса, очередте калып, эмки кезекте салына турган үйлөрдөн кайта 2 же 3 бөлмөлүү квартира алганга мүмкүнчүлүктөрү бар да. Бизге керек болсо уведомление дагы берген жок. Сен ушундай бир бөлмөлүү аласың, албайсың деген дагы бизге чакыруу болгон жок. Бизге алып келди, болгон сушилкага ключтар алып келип таштады. Ким эмне алды белгисиз болуп калды депчи. Ушундай сөз болду да. Эми квартиралардын берип сушилка ачтаган ал жагы деген бул деген квартира ГИКке берилген уже полностью тескеме боюнча биздин тескеме менен полностью квартира тияка берилген компанияга, ипотекалык компанияга. Бизде деген силер жазып берген список негизинде списоктарды биз бердик. Алар өздөрү текшерип, эгерде акча төлөй ала турган муктажын эмелерин карашат, возможностторунчу. Эгерде болбосо, алар өздөрү ушу документтерди не рекомендовано деп жазат, но тех, которых они сами рекомендовали, алар ушу список менен эле биз карап бердик. Ал жакта азыр дагы бир сөз болуп атат да. Министрдин орун басарларынан бирөөсү, биринчиси дагы, экинчисинин дагы айдоочулары кече жакында 2022 жылы эле жумушка келишип, бирок үй алышты. Алганда да бирөө 3 комната, бирөө 2 комната дейт да.
Эми биз баарыбыз тең мыйзам менен жашайбыз, мыйзамдуу мамлекет деп ойлойм. Эгерде адамдар ким болбосун, кимдин шофёру болбосун, эгерде порядке очередности туруп, заявление менен кайрылышса, очередке турса, как положено, без независимости от занимаемой должности, званиясын карабай эле, укугу болсо алат, укугу жок болсо ким болсо деле албайт. Ошондуктан биз анын деле должность тягын эмелерин каралган эмес, андай мен айта албайм. Эч кандай азыр ушу үй берүүдө министрлик тарабынан эч кандай мүчөчүлүк кеткен эмес. Кеткен эмес, ооба. Только закон боюнча жилищный кодекс менен эле таянып эле ошо менен эле бөлүнгөн. Азыр бир эң акыркы жыйынтыктоочу суроо, тактоо ретинде келе суроо. Сиз башында айтып атпайсызбы? Эң биринчи кезекке жана инвалидность барлар, көп балалуулар ушулар турат деп атпайсызбы? Бирок ошол эле учурда мен жана 5 балалуу, 7 балалуулар бир бөлмөлү алып калып бир десем, алардын кезеги артка 5-6 туруп калса керек да деп жатасыз. Ушуга түшүнбөй калдым. Жок. Саламатсыздар, мен ИИМдин финанс чарбалык башкармалыгынын ага тескөөчүсү болуп иштейм. Самойбекова Бекайым Камитжановна. Бул ГИК тарабынан үйлөр бөлүштүрүлгөндө 216 квартиранын бул жерде бир бөлмөлүү квартира 72, 2 бөлмөлүүлөр 90, 3 бөлмөлүүлөр 54 квартира болгондо, милицияда иштегендер булар көптөрү эле көп балалуулар, эң аз дегенде 3 баладан өйдө, 5 бала, 7 балалуу көп балалуу үй бүлөлөр да. Бул жерде курулган боюнча 3 бөлмөлүүдөн 54 эле болуп атат. 54-тү баарына жеткизе алышкан жок да. Анан бизден азыр республика боюнча 4000ден ашуун кызматкерлер очередте турушат үй алганга депчи. 2005-жылдан бери очередте көптөн бери күтүп жүргөндөр. Мынакей мен ушенин жана суроом. 2022-жылы эле жумушка келип, бирок 2023-жылы үй алып аткан министрдин эки министрдин орун басарларынан айдоочулар жөнүндө сөз болуп атат да. Бул жерде должностька же тааныштыкка эч кандай каралган жок. Алар 2005-тен бери тургандар жалпы очередте, например, алардын критерийлери туура келбейт. Например, жок, 2022 турганда деле анын же 5 баласы, же ошол үй бүлө, же 5 баласы бар, 5ти жогору, же болбосо бир баласы инвалид болсо, анда биринчи кезек общий очередтен биринчи кезектүүлүккө катталат да. Ошондо эң биринчи кезектүүлүктөлгө берилет. Андан кийинкилери анан общий очередке берилет да. Ошо берилген квартиралардан 54 квартира трехкомнатнын ичинен только 2 эле общий кезектик алды. Калганын баары эле первоочередной эң муктаж болгон үй бүлөлөр эле алды да. То есть первоочередной. Бирок мен билгенде мен бир 10 чакты үй бүлө менен сүйлөштүм ал жактан. Бир 3-4-5 баласы бар, 2-7 баласы бар, инвалидность бар, мурдакы 30 жылдан ашык пенсияга, иштеп пенсияга чыккандар, андан тышкары баягы жолдошу жумушунда каза болгондор менен сүйлөштүм да, баары тең эле бир бөлмөлүү экен да. Эң кызыгы. Ал боюнча бул турак жай кодексинде жазылган кезектүүлүк жалпы кайсы, например, сотрудниктер же ошол эле кызмат учурунда каза болгон балдардын үй бүлө мүчөлөрү, аялы же баласы кызы бар, көп баланы тарбиялап аткандар, алардын кезектүүлүгү кайсы күнү арыз менен кайрылган турак жай комиссиясына, ошондон зависит этет да. Азыркы иштеп жаткан кызматкерлерге мамлекет баягы ошо ипотекалык компанияга төлөй турган акчага каражатын төлөп берет экен да. Аларга төлөп берилбейт экен. Алардын суроосу ошол болот. Эми бул жана эмени поднаем жильяны айтат. Биринчи айтат, мисалы мен өзүм Швейде иштейм, 3 балам бар. Азыр тапканымды ушуга эле берип атам, балдарымды багыштыруу кыйын болуп атат, күйөөм мен ошондон өлүп калса эми өзүң деле ойлосоң дейт да. Эгерде очередь айтып атам го, эгерде күтсө, эгерде мамлекет жагынан тарабынан салынса үйлөр бекер берилмек. Бирок бул ипотекалык компанияга берилип кеткенден кийин, бул үйлөр алар тараткандан кийин өз калоолору менен алды бул квартираларды. Бирок ошол эле учурда башка азыркы иштеп аткан кызматкерлерге мамлекет төлөп берип атпайбы? Бул деген мыйзам менен каралган бизге льготалар да. Эгерде алар увольнение кетсе, ал деле төлөнбөй калат. Иштеп жаткан учурунда бул поднаем жилья дейт да, поднаем жилья төлөнөт. А биз мыйзам мындайча айтканда батирин төлөп берип аткандар койсуңарбы? Закондо, мыйзамда каралган. Үйлөрү же үйү же жери жоктору гана алды да, мисалы турап ошонусу каралды да. Анан бул жакта мындай болду да, бир
текшерди, бул МВД текшерген жок. Бүт документ списочуна берилген ипотека компанияга. Алар өздөрү текшерип, анан эгерде бир нерсе туура эмес келсе, булар списоктон чыгарып салат. Сиздерге бир маалымат катары айтып коеюн да, бир 4-чү бөлмө бар экен, 4-чү үй бар экен, 3 комнаталуу экен. Азыр 2 кыз жашайт, квартирага сдавать эткен киши издеп атат деп. Ошо кошуналар эле айтты да, ошол жерден мен деле турат. Ошо балким сиздер маалымдар болсоңуздар, сиздер маалымдар кылып коеюн. Бул маалымат бизге туура эмес силер жолдоп атасыңар, потому что бул квартиралар на балансе ипотечной компании. Кандай булар? Бирок силердин берген список менен берип атат алар. Эми ошол эле погибший вдовалардын квартиралары деле болушу мүмкүн, бул пенсионерлер болушу мүмкүн. Биз алар жагын эгерде башка мен ал жагын карай албайбыз да. Ал тууралуу гикке берет экенбизтан да. Гикке бересиң, анан бирок айтып атам, эгерде документально, юридически буларга действительно бир нерсе оформлено болсо, бул бөлүнмөк эмес. Башында бир мындай болуп тур да, 30дай ошо пенсионерлерди, ошо даваларды үй берилбейт деп комиссияны баягы списоктон чыйып койгон экенсиздер да, тиги жактын айтымына караганда. Анан соттошуп атып, соттук процесстерде болгон экен, ошого токтолуп өтсөңүз. Жок, ал кандай болду эле? Чийилген эмес, список полный эле берилген. Просто тескемеде жазалган, рекомендовать, рассмотреть депчи. Өздөрү мамлекеттик компания, анан администрация президента биз кайрылганбыз кат менен. Биздин пенсионерлерди дагы карап бергенге вопрос мы чечип бериңиз маселени деп. Бул чыгарылыш менен кимдир бирөөнү же кайсыл бир жакты айыптаган жокпуз. Болгону турак жай боюнча болуп жаткан көп көйгөйлөрдүн бирин чагылдырдык. Өмүрүн милицияга арнап, ар кандай кыйын кырдаалдарды башынан өткөрүп, ынкылапта деле, майрамда деле тикесинен тик турган бир гана милиция эмеспи. Жумуш нормасы 8 же 12 саат болгону менен үй бетин көрбөй иштеген кызматкерлерибиз азыр дагы четтен табылат. Акыркы жылдары маянанын бир аз көтөрүлгөндүгү көңүл жубатса, өлкөдөгү экономикалык абалдын кескин өзгөрүп кетиши бардыгына барабарчылык койду. Ооба, ипотекалык компания аркылуу болсо дагы, бир бөлмө болсо дагы үй алды деп шерденгенибиз менен, келечекте мындан дагы мыкты шарт түзүп берип, мамлекетке ак кызмат кылуусуна өбөлгө түзүү мен жетекчимин дегендин милдети.